О, кудуреттүү Кудай, кайрымдуулугуң менен баатырлар оюнуна кирип жаткан балбан билектердин антын кабыл ал. Балалар мурас калтырган эренердин оюну көк бөрүнү баштап жатып, Кудай алдында бул оюнга ак жүрөгүм менен кирип, эрежени бузбай так сактап, ак ойнойм деп ант берем. Амин. Жараткан берилген жагдайда тайманбас тайбас эр кайда, жүрөгү баатыр туусун тутар, жүрөгү жалтыр суусун жутар жан кайда. Командысын сакайнарда кара тери түшсө кайрада, Жектен жолгонушулар ортада жүріп ойыншылар тиндейді уақыттандыршы. Онлайн оголарына шығап, алып тұршылығына Күрді, онша, күрді ақтырышын. Beş kaşına olmasa karakterat benzeyen anlayın. Beş karacak, altı beş kaşına olarak. Beş kaşına, çılgınlığı bağladılar mı? Beş kaşına, özüne mayka koyuyor. Özüne bu iştap getirmez. Alıp bekletmeden de Tasmanlar tasman geçiyor, takip olsun. Yetiştir, toprak olsun. Hadi kardeş, alıp kaçırma. Kökürüp cazbay dizgin alda. Sıradan başlaydı. Элдияр Шахтарбек уулу Торхан менен 1-номерде Сыгата командасында Байыл Рысбеков Император менен 2-чи Атлет Карыпов Сархан менен 3-номерде Акбуран менен жүргөн Айбек Өмүралиев 4-номерде 5-чиде Бек Жусупбек уулу Генаты Сокол. Азыр болсо алгачы демек жекеме көңүл буруп алалы бул жака ийгиликтен Маданбек Алтынбек уулу чыкты жанал Улактымдан кармады. Анын минген аты 5 кашка. Ошентип сол такымга басып түзеле тайгазын каратат. Деген менен ошол замат анын жолунан тандыштар. Тоскоолду кылганына карабастан салып кетти. Алгачкы салым ийгилик командасында Маданбек Алтынбек уулу күчүлүгүн идеалдуу пайдаланды. 2000-жылы төрөлгөн Алтынбек Маданбек ошентип 1-0 эсебинде ийгилик командасын алдыга сууруп чыкты. Ийгилик командасын алдыга сууруп чыкты. Биз болсо азыр кайрадан курамды тааныштырууну уланталы. Сыгатан айтып аткан болчубуз. Ошондо
Бек Жусупбек уулу 5 номерде Сокол менен болсо, Аскат Талайбеков Грант менен. Ал 6 номерде Адылбек Керезбеков Байкашка менен 7-чи, Айбек Бакбаев Бурана менен 8-чи, Андрей Гамонов ал Шумкар менен 9 номерде, Тариел Шайлообеков Малыш менен 10-чу, Сыймык Туркменов Суяп менен 11-чи, жана Кубан Талайбек уулу Минген аты Острый ал 12-чи катар санында. Мирбек Мияров был Ысыгата командасынын жетекчиси, Калыс Талайбек уулу Ысыгатанын машыктыруучусу, Улан Иманалиев болсо Ысыгата командасынын саяпкери. Азыр мына Сүрмөтөк албетте бул жерде улакты жерден эң көт аракетин көрүп жатат. Биз болсо ийгиликтен улакчыларын тааныштырып өтөлү. Алар көк кийимчендер, билесиздер, жеңи кызыл, бирок кийими формасы өзү көк. Бакыт Төлөгөн уулу Сүлүк Кара менен 1 номерде, Бекбото Дамир уулу Минген аты Граф ал 2-чи, Нурислам Тимир уулу Эркет орunu минип жүрөт 3-чү, ал эми 4 номерде Бектур Ормонбеков Минген аты Евро, Иржан Рыскул уулу болсо Бурак менен 5-чи, Данияр Искендеров ал Байторун минип жүрөт 6-чы, Калыс Эркинбек уулу Асман менен 7-чи, Мадамбек Алтынбек уулу азырынча жалгыз салымдын ээси Бешкашка менен 8-чи номерде. 9-да Эдил Дүрбөлөң уулу Минген аты Монгол, Жакшылык Руслан уулу Телторо менен 10 номерде, Иржан Төлөбеков Баракелди менен 11, Ырыскелди Атантаев фаворит менен 12. Жана бул реттагы жекеме-жекеде ошентип айгышкан күрөш жана Ысыгатадан чыккан Айбек Өмүралиев Акбура менен азыр такымга экөө тең такымга басып алуу аракетин көрүп атышат. Биз тааныштыруунун аягына чыгарып коелу. Ошондо Ийгилик командасынан жетекчи Айбек Талайбеков болсо, Ийгилик командасыныкы ал эми Ийгиликтин машыктыруучусу Бакыт Төлөгөн уулу, саяпкери Эдил Дүрбөлөң уулу. Азыр башкы калысын чыгарып кайрадан жаңырды. Жана ушул жерде Ысыгатадан мынакей бул жерде Адылбек Керезбеков ошондо жаза мамага байланды. Эми 2 мүнөттүк артыкчылык Ийгилик командасында болот. Бир оюнчуга көп болуп, эгер деле ага чейин улак салып кетпесе, эреже боюнча билесиздер, эгерде улак салса кайрадан толук кандуу эки тараптан тең улакчылар ойноп башташат. Бүгүнкү күнгө демек 5 оюн каралган, урматтуу көрөрмандар. Ошол 5 оюндун алгачкысы саат 9-да мынакей азыр башталды. Жогорку лиганын 5-орун үчүн Ийгилик Ысыгата. Мындан кийин легендалардын лигасынын финалы орун алат. Сары Өзөн жана Талас командаларынын таймашы болот. Азыр мына кайрадан эле жекеме-жекени көрүп жатасыздар. Ошол эле бул жерде буга чейин чыгып жаткан Маданбек Алтынбек уулу Асман Бешкашка менен жана анын атандашы ошондо Айбек Өмүралиев Акбура менен болчу жана Маданбек Алтынбек уулу бул реттагы улакты ишенди өз карамагында алып калды. Жана чабуулга бара жатат. Биз ошондо мына бүгүнкү оюндарды дагы бир эсиңиздерге салып өтөлү. Мындан кийин легендалар лигасы Сары Өзөн Талас финалда ойносо, андан кийин 2-чи лиганын 3-орunu үчүн Кара Шоро жана Манас бир командасы таймашат. Андан кийин Ак Илбирс жана Талас саат ошондо 12:15-те финалда беттешет. 2-чи лиганын финалы орун алат. Тайгазанга барды жана салды. Бул жерде пассы бергенге жетишкен болчу Иржан Төлөбеков Баракелди менен азыр улакты салып кетти Тайгазанга. Жок, ал Монголду менен чыккан экен Иржандын аттарын алмашып. Ошондо Иржан Төлөбеков албетте жаш улакчылардын бири, жаңы муундун бири тагыраагы, бирок бир топ тажрыйба токтоп калды. 2002-жылы төрөлгөн, Талас районунун Талдыбулак айылынан болот. Бул оюнчу
жогорку лигада ойноп келген билесиздер, 2022-жылы ынтымак командасында оюн көрсөткөн. Ага чейин бакубат таласта болчу, азыр кайрадан бакубат таласка 2023 келди. Ошентип бул быйылкы жылы ийгиликте мурда кара бойлада оюн көрсөтүп келе жатат. Жетишкендиктери көп. Иржан Төлөбеков албетте өтө таланттуу улакчылардын бири. Азыр болсо мына бул ирети жекеме-жекеде өкүлдөр алмашты. Жакшылык Руслан уулу, мына Жакшылык Руслан уулу Телтору менен азыр ортодо ишенимдүү турат. Ага каршы Андрей Гамонов чыккан болчу. Жакшылык Руслан уулу мына улакты эңип туруп оң такымга басканга жетишти. Телтору менен жекеме-жекенин мына ошо ортону толугу менен ийгилик командасы алып жатат. Мына буга чейин дагы 2 рет болду эле, 3 рет болду эле анын баарында. Ошол ийгиликтин улакчысы Маданбек Алтынбек уулу алып жаткан 1 рет жазамамага байланган болчу. Азыр кайрадан албетте эки тарапта тең улакчылардын саны толук, себеби улак Кытай казанга түшкөн болчу. Азыр болсо Сүрөмөтөп кайрадан ушул ысык атанын Кытай казанын көздөй бара жатышат. Жана байкотасыздарбы, урматтуу көрөрмандар, бир тараптуу оюн жүрүүдө. Жалаң мына ушул оң тарапта Кытай казанды көздөй. Ысык ата коргону менен гана алек азыр ыргытып кетерди. Иржан Төлөбеков ошол жерден атаандаштар тоскоолду кылып калды Иржанга. Буга чейин ысык ата ийгилик командасы албетте 2 беттеш өткөргөн болчу. Жогорку лигада негизинен татыктуу оюндарды өткөрдү. Мурас менен 1-3-кө утулган эле. Иржан Төлөбеков дал ошол оюнда ийгиликтин жалгыз салымын ишке ашырган. Биринчи таймда эле ал, биринчи таймдын 5-мүнөтүндө эле Мурасын Кытай казанына улакты салып кеткен болчу. Бирок андан кийин өтө Мурас абалды оңдогонго жетишкен. Азыр карасаңыздар кандай. Демек бул жерде ушундай жогорку ылдамдык менен келе жатып, бирок аутка чыгып кетти. Ал жерде Бекбото Дамир уулу, ошондуктан кайрадан жеке ишке ашат. Албетте ийгилик командасы 2-0 менен алды да. Ошол Мураска 1-3 менен утулган болсо, Сары Өзөнгө 0-4 менен жеңилди. Чоң ири эсептер албетте жаралган эмес. Негизинен ийгилик командасы жогорку лигадагы өзүнүн татыктуу ордун көрсөтүп келе жатат деп айтсак болот. Билесиздер көрөрмандар, топ командаларга каршы ойноо өтө оор. Ошол эле Сары Өзөн, Ынтымак, Достук, бул 3 команда кимде болбосун ири эсеп менен жеңип коюу жагынан алар жеткенче өрлөр. Бирок ошолорго мына ийгилик кандайдыр бир деңгээлде жакшы каршылык көрсөттү деп айтсак болот. Азыр мына биринчи ирет ийгиликтин ошентип улакчысы Чавандеси жекеме-жекеден улакты алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду эле. Азырынча кармап турат дагы жана аны такымга басканга мүмкүнчүлүк бербей жаткан учуру. Ошондо Тариел Шайлообековго дейм жаңылбасам. Тариел Шайлообеков мынакей эми гана басты. Тариел Шайлообеков мына жекеме-жекеден ийгиликтүү болуп чыкты. Тариел эми тажрыйбалуу 96-жылы өтүрүлгөн улакчы. Ошондо азыр канча 28 жашка келип калды. Чындап азыр көйлөө күчтүү болуп баралына келип турган учуру. Азыр мына биз ошентип ысык атанын чабуулуна күбө болуп жатабыз. Сейрек кездешкен көрүнүш бул таймда өткөрүп берди. Жана өткөрүп берди. Ортону көздөй бир келип туруп, андан кийин кайрадан темп менен кирчүдөй бул Кубан Талайбек уулуна өткөрүп берди. Кубан Талайбек уулу бул дагы
Тажрыйбалуу улакчы 30 жашка чыгып калды. Азырынча 29да. Мынакей Кубанат Алайбек уулу бара жатат. Кана бирде менен баралабы? Андай эмес, аттын башын бурду дагы. Мынакей ийгиликтин коргонуусун байкап көрүңүздөр. Эми жогорку лигада Сары Өзөнгө каршы, Мураска каршы коргонуп атып, эми алар албетте азырынча Ысык Атанын чабуулдарынан кандайдыр бир маселе деле көргөн жок. Бирок ошентсе дагы аттын башын ары буруп, бери буруп, Кубанат Алайбек уулунун аргымагын оозу өтө жумшак, өтө ийкемдүү. Чабуулга дал ушундай аттар өтө жакшы, себеби тайминг керек. Чабуулга чыккан учурда 1-2 секунд кайсыл бир учурда пайда боло калат. Дал ошол мезгилде аттын башын бура калып, тайгызанын жанына жете келип, аны салып кетүү мүмкүнчүлүгү болот. Азырынча мына ошентип 2-0 жана ийгилик улакты өздөрүнө тартып алып кеткен болчу. Бул жерде мына Данияр Искендеров бара жатат. Данияр Искендеров эми курамдагы эң тажрыйбалуу улакчылардын бири. Ал 32 жашта. Кара Буура районунун Акбош атайынан болот. Негизи ийгиликти билесиздер. Ийгилик өзү мурдагы Кара Буура, азыр аты ийгилик деп өзгөргөн. Негизинен Данияр Искендеров коргоочу болчу. Азыркы учурда албетте чабуул негизи эле улакчылар коргоочу болсо деле чабуулда кадимкидей өздөрүнүн оюнун көрсөтө берет. Биринчи таймдын бүтөрүнө деле саналуу секундалар калды. Азыр болсо улакты команда капитаны Макей Бакыт Төлөгөн уулу алып жүрөт. Бакыт Төлөгөн уулу ушул жерден улак тайгызандын сыртына түшүп калды. Эми аны эңгенге деле эңди, бирок чабуулга чыкканга жетишпей. Карасаңыздар, улакты эңген учурда алдырып коюп жаздаган болчу. Мына убакыт тагыра биринчи тайм бүттү. Эми стартка таштап кетсе болот улакты. Жок, бир аз арыраак таштап коюшту, айлампага жакыныраак. Старттык чекитке аны таштоо керек. Ошентип жогорку лиганын 5-оруну үчүн болгон таймашта ийгилик командасы 2-0 менен алдыда бара жатат. Ал эми ошол эки салымдын ээлери Маданбек Алтынбек уулу менен Эржан Төлөбековдор. Азыр 5 мүнөт тыныгуу, андан кийин кайрадан эфирден жолугабыз. Sürse dağı mezgili Esten gitbey suyum algaçkı Esten gitbey suyum algaçkı Armayımın dep yenilge Men da жүрөм ekendin En gerekli жеринде Өтүп жаткан өмүрдү Токтотууга алгайда Ага болгон кумарым Жашарткандай алгайра Үшүктөнүп кайра эле Түбү бүткөн санамдын Ошон үчүн тирүмүн Ошон үчүн адаммын Ошон үчүн адаммын Рахмат Арген, эми кайрадан оюнчуларыбыз жогорку лига оюнчулары экинчи таймды баштоо алдында турат. Фальш старт жигиттер, кайрадан тизилели. Мына фальш старт болуп калды, урматтуу көрөрмандар. Азыр
Кайрадан каптал калыстарынын уруксаты менен ошондо оюнга кошулат, экинчи таймды башташат. Ийгилик Ысыката, мына биринчи 15 өтүктө Маданбек Алтынбек уулу жана Эржан Төлөбековтар бирден улак салды. Ошентип ийгилик Талас командасы 2-0 менен алды да. Көк кийимчендер ийгилик, колдору кызыл, жеңдери кызыл болуп жүргөн. Ал эми тескерисинче кызыл колдору көп, булар Ысыката. Түз эле келип тайгазанга салып кетти. Караңыздарчы, канчалык жогорку чеберчилик менен. Буга чейин Бейпил деген аргымак мүнчү азыр мына эрке торуну чаап жүрөт карьерасында мына Айтамга да ойногон учуру бар, жана азыр Карагуура ийгиликте ойноп жүргөн Нур Ислам Тимур уулу. Ошентип экинчи таймды салы менен баштап берди. Ийгилик Ысыката ошондо 3-0. Азыр болсо Ысыкатанын улакчыларында мүмкүнчүлүк өздөрүнүн жарым аянтынан Андрей Гамонов бара жатат. Андрей Гамонов кана анын чабуулу жок, бул жерден токтоп турат. Атайын пауза кармады, себеби атаандаштарынын жайгашкан ордун караш керек. Жана керектүү учурда Тайгазанга так ишенди жетип барганга. Мынакей жакындап келе жатты эле. Бирок баары бир ал иш жүзүнө ашкан жок. Кайрадан кийинки дем менен ошондо жүрүштү улантып жатышат. Карасаңыздар, бир караганда Тайгазанга жакын тургандай көрүнөт, бирок иш жүзүндө бул жерден кандайдыр бир нече секундалык убакытты алар азырынча таппай жатышат. Азыр мына жеке-жеке орун алмакчы. Жерден көтеріліп тақымға басқан, сол тақымға басқан Маданбек чиімден шықты. Чауылғы кезде азыр өнөктөштерін өткөзүп бербестен өзі чауылға чыгып барады. Азыр кайрадан ийгиликтин чабуулу орун алып жатат. Жана ой карасаңыздар, улак Тайгазанын сыртына ушул жерден түшүп калды. Жыйынтыгында бул жерден кайрадан ийгиликтин улакчылары азыр аны такымга басып алып жүргөн мезгили. Гамонов Ысыкатадан бир нече убакыт ал өзүндө улакты алып жүрүп чабуулга чыгып, бирок ал жерден ийгилик жарата алган эмес. Азыр болсо кана ыргытып кеткенге мүмкүнчүлүк болбой жатат. Мүмкүн кош билек менен аны ишке ашыруу аракетин көрөбү. Серме топтон азыр суурулуп чыгуу дагы оңой болбой жаткан учуру. Командалар улакчылар мына оюндун кызуусуна киришти. Кадимкидей
ырахат алуу менен ойноп жатканда көп болуп атасыздар. Сүрмө топ тайгызандан бери алыстады. Бүгүнкү күнгө каралган 5 оюнду азыр алгачкысына көп болуп атасыздар. Ийгилик ысык ата ушун менен жогорку лиганын акыркы орнун ким алганы белгилүү болот. Жана кийинки турнирде, ушул кийинки расмий турнир бул 9-май жогорку 9-майдагы жеңишчи кубогу дал ошол беттеште демек. Бул эки команданын бирөөсү жогорку лигада ойнобойт. Азыр болсо мына улакты ушул буга чейин ийгилик жараткан экинчи таймдын башында биринчи таймда ийгилик жараткан Ержан Төлөбеков. Ержан Төлөбеков мына экинчи улакты салган болчу. Биринчи таймдан орто жагында мына Ержан Төлөбеков ушундай 7-чи мүнөттө улак салган эле. Жана азыр түз эле барып тайгазанга токтоду. Ой, карасаңыздар, эми салса болот дегенче улакты такымдан чыгарганга жетишпей калган сыяктуу. Ушул жерде албетте өнөктөшү да бар болчу. Кош билек менен эмне үчүн салынбай жатат, бери жактан тартып кеткен үчүн Ержан Төлөбеков тайгазандын кырына отуруп калды. Ал эми ысык ата алча олго чыгуу аракетин көрөт. Бек Жусупбек уулу 24 жаштагы, азырынча 23 жаштагы улакчы Бек Жусупбек уулу. Да ушул атандашын жарым аянтына чейин жетти, бирок андан ары улак жерге түшүп калган болсо, азыр ортодогу калыс өзүнүн ышкырыгын жаңыртып, бул жерде оюнду токтотту. Кандайдыр бир пикир келишпестиктер орун алып жаткан мезгили. Азыр ошентип жазамамага байланды. Ийгилик командасынан дал ушул атлет ийгилик командасынан Нурислам Тимур уулу дал ушул 3-чү таймда биринчи салымды ишке ашырган улакчы. Ошондуктан азыр негизинен ысык аттада мүмкүнчүлүк болушу керек эле. Иш жүзүндө улак бул жерде Жакшылык Руслан уулунда убакытты кетиргенге сонун мүмкүнчүлүк деп айтсак болот. Жана пас өткөрүп берди Ержан Рыскул уулуна. Ержан улак менен барат дегенче дагы бир ирет ышкырык жаңырды. Башкы калса мына ышкырык жаңырып азыр дагы бир улакчы азыр жазамага байланат. Мен оюмча ошол жана алмашууда турган техникалык зонадан кайсыл бир улакчы туура эмес алмашып кетти. Эмне болду? Ошол жерден бир нерсе болду. Ушул жерден мына кайрадан баштайт. Улакты эмнеге жерге таштап кетти? Дагы бир улакчы мынакей келе жатат. Улак жерде жана ийгиликтен эки гана улакчы калды азыр оюн таласында. Экиси артыкчылык ысык ата командасында. Кана бир учурда экөө тең энгенге аракет кылып атат. Карасаңыздар, ийгиликтин улакчысы ой мына көрүңүздөр. Экөө болсо дагы экөө тең чабуулга чыгып, эми бул өзгөчө көрүнүш болот эгерде эки улакчы олтуруп улакты салып кетчү болсо. Ийгилик үчүн Рыскелди Анатаев бара жатат. Бирөөсү жазамамыздан мына чыкты. Эми азыр мындан ары бир гана
улакчы айрым болот. Азыр ийгиликтен 3-өө, Ысыгаттадан 4-өө ат майданда оюн талаасында азыр жеке. Ошентип ийгилик мына бул жаза мамыга байланган учурларды жакшы колдонуп кетүүдө деп айтсак болот. Ысыгатта да ушул жерден пайдаланышы керек болчу. Жекеде ийгиликтин аргымактары мыкты, андыктан бул жерден деле кааласа, ушул жаза мамыдан өнөктөшү киргенче убакыт өткөрүп койсо болот. Мына ышкырык жаңырып жекени баштадык. Азыр ийгилик командасынан ошол эле Жакшылык Руслан уулу Телтору менен Алеми Айбек Өмүралиев Акбура менен чыккан. Акбура Телторуга туруштук бере албай жаткан көрүп атасыздар. Себеби ыңгайлуу позицияны да ушул мына эми тирешти жок. Өзүнүн позициясын бербей жатат. Мынакей Жакшылык улакты кармады эле, бирок аттын туягы басып калган. Бул ирет дагы ошондой орун алып кала жаздады. Мына жаза мамыдагы Ысыгатанын ийгиликтин улакчысы Бекбото дагы оюнга кирди. Жыйынтыгында азыр эки тарап тең толук курамды оюнду өткөрөт дегенче ушул жерден токтоп тургула. Анткени жабыркап калды Ысыгатанын улакчысы. Бул жекедеги улакчы эле ким эле? Ордунан турду. Мына сиздерге монитордон көрүнгөн жок болуш керек. Улак болсо Тайгазанда, ал ышкырык Тайгазанда улак салынган үчүн жаңырган. Бирок ошол эле учурда бул жакта бир жабыркаган оюнчу бар же ал эсепке алынган жокпу? Азыр кое туралы. Өз эле басып аянтты таштап басып чыгып бара жатат. Ошол Айбек Өмүралиев мына жекедеги улакчы. Чабуул кайрадан башталды. Мына эми салды. Эми эсепке кирет. Жана ошондо 4-чү салым азыр ишке ашты. Жакшылык Руслан уулунун салымы 4-0 алып келди. Бүгүнкү оюндагы биринчи ийгилиги Жакшылыктын 97-жылы төрөлгөн мына чоң кара буура айылынын кулуну Жакшылык ишенимдүү оюнду өткөрүп жатат. Кезинде албетте ынтымакта ойногон. Азыркы учурда азыр деле мына жогорку лигада, бирок ошол ийгиликте ойноп келе ауттан бул жерде суурулуп чыкты. Азыр болсо Калыс мына улак менен жүрөт. Калыс Эркинбек уулу. Анын минген аты Асман. Чындыгында өзгөчө өңдүү Асман түстүү аргымак менен Калыс Эркинбек уулу азыр бара жатат. Тайгазанга жакындап келди. Бир бутунан улактын бир бутуна жабышты. Ысыгатанын оюнчусу, бирок такымга басылган улакты албетте тартып кетүү өтө татаал. Бирок чабуулга чыгууга тоскоолдук кылганга бул сонун алардын бири деп айтсак болот. Мынакей бери көздөй келип туруп азыр кайрадан темп менен, ыргак менен чабуулга чыгуу аракетин көрөт. Сүрмө топ карасаңыздар, баары ушул чапкенеден жабышып өтө жыш келе жаткан болсо салып кетишти. Мынакей азыр салып кетишти. Калыс Эркинбек уулунун ошондо атына жазылат бул салым. Калыс бүгүн улакы сала элек болчу. Мынакей азыр аны ошентип ишке ашырды. Есеп 5-0. Эми Калыс Эркинбек уулу ал негизинен чабуулчу, албетте ушул чабуулда өзүнүн күчүн көрсөткөн жаш улакчылардын бири. Азыркы учурда болгону 20 жашта.
Сокулуктан өзүнүн карьерасын баштаган мындан 3 жыл мурда. Андан кийин Акшумкарда ойноду. Акшумкарды билесиздер. Акшумкардагы 22 жылы биринчи лигада финалга чейин чыгып өзүнүн керемет көрсөткөн болчу. Ал эми өткөн жылы Сары Өзөндө ойноду. Калыс Эркинбек уулу. Сары Өзөндө ойноп, бирок быйыл болсо мынакей ушул Игилик командасында өзүнүн талантын көрсөтүүдө. Андрей Гамонов назыр улак менен жүрөт. Буга чейин көпкө чейин улакты такымга басып жүрүп, бирок аны салып кете алган эмес. Андрей деле жаш улакчылардын катарына кирет. 2000-жылы төрөлгөн улакчы Ысык-Атанын курамында эң активдүү оюнчулардын бири дал ушул Андрей Гамонов болууда. Аянттын сыртына чыгып кетишти. Андыктан акырын эми жекеме-жекеге улакты алып келе жатат. Бул рет жекеме-жекеге Өрскелде Анатаев кирди. Жок, бул Мадамбек Алтынбек уулу Бешкашка менен улакты такымга басты. Экинчи таймдагы соңуна чыгып келе жатат. Ага каршы Кубанат Алайбек уулу чыккан эле. Ал жекеме-жекеде ийгилик жарата алган жок. Негизинен ортону азырынча ийгилик командасы такыр берген жок. Ой, керемет ылдамдык менен келди. Жана улак кайрадан мындай казанда албетте Эржан Төлөбек уулунун азыр ийгиликтүү жүрүшү ишке ашып, ал ошентип бул беттеште дубль жасады. Есеп 6-0-га айланды. Ийгилик Ысык-Ата 6-0 менен экинчи таймды соңуна чыгарды. Азыр 5 мүнөттүк тынуу, андан кийин албетте 3-чү тайм орун алат. Жамгыр төктү эч басылбай, биз келатты көл шал болуп, жол кароо көз ачырбай, бет алдында шамал соғу, күн күркіреп жамғыр төкті, ошол күндө кайда кетти, жаштыгымда жечеги кете берди. Жамгыр төктү эске түштү, алыс калган жаштыгымда сагынтасың жүрөк тези колдон учкан аккудай, күн күркүрөп жамгыр төктү, ошол күндө
Эми кайрадан жогорку лига оюнчулары, ийгилик ысык ата командалары кайрадан жыйынтыктоочу 3-чү таймды ойноо үчүн оюн таласына келди. Мына ушинте башталды. Чечүүчү 3-чү бөлүк. Мына 3-чү тайм башталды, урматтуу көрөрмандар. Ийгилик Ысык ата ийгилик командаларынын ортосунда. Талас облусу жана Ысык ата Чүй облусунун командаларынын ортосунда биттеш. Ошондо эсеп 6-0. Ийгиликтен биринчи улакты Маданбек Алтынбек уулу салган, экинчисине Ержан Төлөбеков, үчүнчүсүнө Нурислам Тимур уулу, төртүнчү улакты Жакшылык Руслан уулу, эми Калысбек Эркинбек уулу бешинчисине, андан кийин Ержан Төлөбеков дагы бир ирет улак салды экинчи таймдын аяк жагында. Ошентип Ержан дубль жасады. Ал эми башка улакчылар баары бир-бирден ийгиликтүү жүрүшүн көрсөткөн. Азыр болсо эми ошентип 3-чү жыйынтыктоочу тайм орун алып жатат. Мындан кийин урматтуу көрөрмандар, легендалардын финалдык беттеши бар. Финалга анда Сары Өзөн жана Талас командалары чыккан. Азыр мына жекеме-жекеде бул жерде Ысык ата командасынан мынакей Сыймык Туркменов чыкты. Ал эми Маданбек Алтынбек уулу беш кашка менен бул ирет дагы жекеме-жекеден улакты эңип такымга басты. Такымга басты жана суурулуп чыгып барабы кана. Жок, тайгазанга жөнөгөн учурда жанынан анын капталынан бир эмес 2 атаандаш жолугуп, 2 тең. Ошентип улакты тартып аны ура бастырбай жаткан, бирок ага карабастан бул абалдан Маданбек Алтынбек уулу суурулуп чыкты. Да ушул Маданбек биринчи улакты салган болчу. Ушул Маданбектин салган улагы менен андан кийинки оюнчулар аны улап 6-га жеткиришкен. Азырынча мына 3-чү тайм жаңы башталды. Андыктан бул таймда көрө элекпиз. Ат үстүндө улак тартышына карасаңыздар кандай сонун кооз көрүнөт. Жана ушул жерден тосмого барып калган болчу. Жана аут болуп калды. Аут болгондуктан азыр болсо мынакей бул жерде кайрадан жекеме-жекке мына кызыктыруучу сыйлыктар коюлуп жатат. 5000 сом деп. Эми мындай да урматтуу көрөрмандар, бул эми улуттук оюн болгондуктан ушундай кызыктыруучу сыйлыктар коюлуп турат, дайыма коюлуп келген. Бул өзүнчө атмосфера деп айтсак болот, айрыкча жеринен көргөндөр үчүн, ошондой эле улак тартып жаткандар үчүн. Улакта, Көкбөрүдө ошондой эле күрөштө, мисалы үчүн кыргыз күрөшүнүн түрлөрүндө, белбоо күрөштө, анда дагы ушундай ар бир балбандарга чейин коюлуп келген. Азыр кайрадан жекеме-жекеден бул ирет Жакшылык Руслан уулу алып келип мына бош билек менен аны тайгазанга салып кетти. Албетте Жакшылыктын атына жазылат. Бул Эдилдин атына жазылуу. Негизинен Жакшылык Руслан уулу улакты эңген болчу. Ал тайгазанга чейин барган болчу. Ошондо Жакшылык жерден алып берди. Ошондо Эдил Дүрбөлөң уулунан ошондо атына жазылып жана жыйынтыгында эсеп 7-0-гө айланып турат. Эдил Дүрбөлөң уулу минген аркылуу монгол, ал биринчи, экинчи таймда деле өзүнүн активдүү көрсөтүп аткан. Ошентип бул тайм жок, азыр эсеп 6-1 эмес. Ошондо 7-0 болушу керек. 7-0 менен ийгилик командасы алдыда. Ийгилик командасы 3-чү бөлүктө демечилерден келип баштады. Ийгилик командасына Алыстын Ноғат районунан келген
азыр мына Калыс Эркинбек уулу улак менен бара жатат. Кумаштан $100 кетти. Муаллаттан келген Кумаш мырза ийгилик командасына деп Жана дагы бир сыйра бери жөнөдү. Ылдамдык керемет. Таягазанга түз бара жатат. Таягазанга жакындаган учурда мына бул жерде Калыс Эркинбек уулу. Калыс алып кетти. Калысы салды жана эсеп ошентип 8-0-гө айланды. 6-7-1 эмес 8-0. Окей, ийгилик командасы. Ишенимдүү алды да бара жатат. Калыс буга чейин албетте улакты салган, эсиңиздерде болсо. Калыс 5-нчи улакты салган болчу. Азыр 8-нчи улакты салып, окей, ушундай кызыктыруучу сыйлыктарды дагы алар алып кете баштады. Эң ири эсеп ушул жогорку лигада азыр ийгилик менен Ысык-Ата командасында жаралып калышы ыктымал. Буга чейинки оюндарды демек сиздерге айтып өтөлү. Абайлагыла жигиттер бөөдө кырсыктан алыс болуу керек. Атты ары жака. Өтө ыңгайсыз түшүп калды. Баары жайында экен, азаматтык болгону. Буту аттын астында калып калган экен. Ошол замат ордунан турду. Жана кайрадан атка минип жатат. Карасаңыздар, бул ошондо Нурислам Тимур уулу болчу. Баары жайында, маселе жок. Эң башкысы мына ушул бөөдө кырсыктан алыс болса болгону. Кеткен кайрадан oyun жалгаштырды. 12-нчи катар саны Талайбек Кубан миңге тартылган басты. Өткөзүп бериптир. Талайбекке баскан. Азыр болсо Ысык-Атанын улакчысы. Ат менен жүрөт. Тагыра улак менен жүрөт. Бул азыр өзүнүн тайгазанына келди. Данияр Искендеров кана жалгыз улакты салуу мүмкүнчүлүгү тагырага азырынча алгачкы өз командасы үчүн ишке ашырабы, мүмкүнчүлүк болобу же болбойбу, тажрыйбалуу, 92 жылы төрөлгөн, 32 жаштагы бул Данияр Искендеров. Негизинен Данияр деле бул жок Ысык-Атанын оюнчусу болгондо ошондо бул Аскат Талайбеков болчу, кечирисиздер. Аскат Талайбеков 2004-жылы төрөлгөн жаш улакчы. Аут болуп калып, азыр жекеме-жекеден биз бул оюнга күбө болобуз. Ошондо Доступ командасы менен Ысык-Ата 4-1 ойногон болчу. Бир топ оюндар мындай чоң ири эсеп менен катталган эмес. Биз азыр жогорку лигадагы эң улактардын санындагы ири эсеп бул Нооруз кубогунда азыр жаралышы мүмкүн деп айттык. Азырынча эң ири эсеп айырмасы бул жарым финалда Достук менен Мурастын ортосунда болду. Анда эсеп 11-4 менен жыйынтыкталган болчу. Ошондо 11-ден 4 мына 7 салым айырма. Азыр болсо 8 салым айырма жаралып отурат. Бул албетте өтө көп. Мына мүмкүнчүлүк бериштиби жана өзү салып кетти. Жок күндө дагы. Окей, Ысык-Атанын алгачкы салымы иш жүзүнө ашты. Бир аз жабыркады окшойт. Ат коюп кетти ошол жерде. Бул Ысык-Атанын улакчысы Тариел Шайлоубеков. Тариел Шайлоубеков эсепти 8-1-ге айланды. Эң ири эсеп эмес, эми ошол Мурас менен Достуктун ортосундагыдай айырма, 7 улак айырма ушул жерде жаралды. Эми ийгилик үчүн албетте бул жогорку лигада рекорд жаратуу максат эмес. Бул статистикага алар көңүл деле бурган эмес болушу керек. Алар үчүн жөн гана жеңишке жетүү маанилүү жана ишенимдүү жеңишке жетүү маанилүү.
Андан сырткары ушул нерсени эч жерде жазылбаса дагы көп командалар карманат. Атаандаш дагы жок дегенде бир улак салып кетсин деген. Ошондуктан ушундай 8-0 эсеби жаралгандан кийин жанагы чабуулда мындай өзгөчө берилип коргонууга барган жок. Ийгиликтин улакчылары бир улакка мүмкүнчүлүк берип коюшат. Атайын ушул оюндан ырахат алуу үчүн келген командага албетте улак салбай оюнду бүтүрүү бул жакшы нерсе эмес. Эми бул мындай көңүл көтөрө турган нерсе эмес. Ошондуктан өзгөчө ошого көңүл бөлүп атаандаш болгону менен чындап келгенде булар баары кесиптеш, баары улакчылар. Ошондуктан куру кол кетпестен бир салымга мүмкүнчүлүк беришет. Өзүнүн тайгазанын көздөй келе атат. Ошондуктан ал такымга басты улакты өзүнүн тайгазанына келе жаткандыктан техникалык зонадагы ошол алмашууда турган улакчылар кадимкидей айкырыкты салып ийген болчу. Кайсыл жакка баратасың деп бул турнирде болду. Өзүнүн тайгазанына улак салып алган учур кездешти бир жолу. Ошондуктан азыр өтө сак болуп калышкан. Элестетип көрүңүздөр, эми азыркы мейли чоң маселе болмок эмес. Эгерде чындап ар бир салым үчүн айыгышкан күрөш жүрүп жаткан учурда бир улакты өз тайгазанына салып ошондон унутулуп калчу болсо, элестетип көрүңүздөр, бул эмне болгон ыңгайсыздык болмок. Ушул ким кайсыл тайгазанга чабуулга чыгарын билүүнүн эң оңой жолу бул ушул техникалык зона жана алмашууда турган улакчылар кайсыл команданыкы кайсыл жакта турат. Ошого карама каршы тарапка албетте чабуулга чыгышат. Ошо билбей калган учурда ошол тарапты бир карап туруп, андан кийин салып кетсе болот. Дагы бир улакка мүмкүнчүлүк берет. Береби кана жок, тоскоолдук кылып атышат. Эми мүмкүнчүлүк бергенде кандай? Такыр силер салып алгыла деп карап турбайт. Эми аракет кылышат, бирок 100% каршылык көрсөтпөй коюшу ыктымал да. Бирок азыр ошентип экинчи салымды салганга такыр мүмкүнчүлүк бербей карасаңыздар, булар ныкмасын чындыгында баа бердим. Ошентсе дагы эми улакты салып кетти өжөрлүк менен. Эсеп 8-2. Бул улакты ошондо ким салды болду экен? Азыр Бек Жусупбек уулу деген бул. Туркменов Сеймук беле. Ким салса дагы ушул жерде ийгиликтүү жүрүштү ишке ашырып, эсепти 8-2-ге жеткирди. Сеймук Туркменов деп демек анын эсебине жазылды. Сеймук Туркменов 99-жылы төрөлгөн. Улакчы. Дагы 2 мүнөт бар. Таймаштын бүтөрүнө жана 5-орындун жеңүүчүсү ким экени белгилүү. 5-орындун ээси ким экени карасаңыздар, өтө ыңгайсыз аты бурулду. Жана ошол жерден Тосмандын кырын өтө оор сүзүп ала жаздады. Жеке-жеке. Жана урматтуу көрөрмандар, мына жогорку лиганын ошентип 5-орунун ийгилик командасы ээлей турган болуп калды. Ал эми Ысык-Ата эмки турнирде 9-май жеңиш кубогунда ошондо 1-лигада беттеш өткөрөт. 1-лигадан бул жака чыга турган командалар деле дээрлик белгилүү. 2 команданын бирөөсү келет ал жака. Ошондо 1-лигадагы финалисттерди сиздерге айтып өтсөк болот. 1-лиганын финалы ошондо оюндан кийин финал, ал жака жарым финалда ийгилик жараткан Намыс жана ошондой эле Кара Кулжа, ошол Намыс менен Кара Кулжанын узганы жогорку лигага чыгат. Ысык-Ата болсо кайрадан 1-лигага ошентип түшөт.
Азыр кайрадан мынакей ийгилик ич ауылда акыркы минутта орун алып жатат. Кош билек менен мынакей салып кетишти. Кош билек менен ошондо улакы тайгазанга түштү. Бул жерде ошондо Дамир тагыраагы Бекбото Дамир уулунун атына жазылды. Кош билек менен салынган улак Бекботонун дагы. Бул салым менен куттуктайбыз буга чейин. Бир нече улакчылар өздөрүнүн салымдарын ишке ашырды. Ийгилик командасынан бардык салымдардын ээлерин сиздерге азыр айтып өтсөк болот. Негизинен Маданбек Алтынбек уулу салымды баштап берген. Андан кийин Иржан Төлөбеков уулап, Нурислам Тимир уулу, Жакшылык Руслан уулу, Калыс Эркинбек уулу, Иржан Төлөбеков, Руслан Жакшылыков, тагыраагы Жакшылык Руслан уулу. Ошондой эле азыр буга чейинки салымдарды көрдүңүздөр. Ошентип биз жогорку лиганын 5-орунунун ээсин таптык. Ийгилик командасын Ысык-Атаны 1-лигадагы оюндарга Ысык-Ата командасына ийгилик каалайбыз. Кийинки турнирлерде бүгүнкү оюн күнүнүн ошентип алгачкы оюну соңуна чыкты. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев болдум. Азыр мындан кийин ветерандардын лигасынын ошондо финалы орун алат. Сары Өзөн жана Талас командалары дайымашат.